Кызыл кызылчада А, В1, В2, В6, В12, С витаминдери, кант кислоталар бар. Мындан тышкары курамынан йод, кальций, калий, натрий, марганец, жез, темир сыяктуу баалуу заттарды табууга болот. Бул жашылча табигый антисептик болуп эсептелгендиктен адамдын ден соолугуна пайдасы зор. Аталган өсүмдүктүн өзү гана эмес, жалбырагы да пайдалуу. Адамга эң керектүү болгон С витаминине бай. Ошондой эле кызылча жүрөк, кан тамыр оорулары менен ооруган адамдарга сунушталат. Боор оорулары, атеросклероз, гипертония, тромбоз, диабет, анемия жана ашыкча салмактан арылууда жакшы натыйжа берет. Эске тутуучу нерсе, кызылча кан тамырларды кеңейтип, кан басымын төмөндөткөн үчүн кан басымы төмөн адамдар сактанып ичкени оң. Эми дагы бир пайдалуу жагын айта кетейин. ПМС, менструациялык циклдын бузулушу жана оорушу сыяктуу симптомдор ар бир аял затына белгилүү экендиги шексиз. Мындай учурдагы ичтин, белдин катуу оорусу бул өзүнчө бир абал. Демек, мен айтып бермек болгон рецепт ушул симптомдорду жеңилдетет. Демек, бизге бул үчүн кызылча керек болот адаттагыдай жана таза табигый бал керек болот. Кызылчаны азыр сүрөттө, видеодо көрсөтүлгөндөй майда кылып туурап алабыз дагы соковыжималкадан же болбосо башка ыкма менен майдалап ширесин чыгарып алабыз. Өзү негизи кызылчанын ширесин өзү негизи рецепт боюнча 1 литр кызылча ширесине 1 литр таза натуралдык табигый бал кошулат деп айтылат. Жана ошол алынган ширени 1 ай ичинде, тагыраак айтканда 30 күн ичинде ошону ичүү керек деп дагы айтылат. Азыр жарым литр шире даяр болду. Буга дагы жарым литр балды кошсоңуздар, бул 15 күнгө жетет. 15 күн ичинде эрте менен ач карынга 3 кашыктан ичсеңиздер болот. Эми балды кантип кошобуз? Бул жөнүндө айта турган болсок, таза табигый бал өзү кристаллданган абалда болот. Катуу, коюу, өзүңүздөр билесиздер, коюу абалда болот. Аны кантип эритебиз десеңиздер, мындай идишке плитага сууну коюп туруп, ал кайнагандан кийин ошо водяная ванна деп коет, ошо суу ваннасында кружкага салып, мындай кылып эритип аласыздар. Суу кайнайт дагы, ошо суунун температурасы астында кружкадагы бал эрийт. Мына суу кайнагандан кийин бал эрийт. Эми бул балды кызылчанын ширесине кошуп аралаштырабыз. Мен бул рецептти элдик дарыгерлердин өз оозунан уккандарым боюнча жасадым. Колдонуп көрүү көрбөш өзүңүзгө байланыштуу. Демек, айымдар, менин видеом сиздерге жаккан болсо, менин каналыма катталып коңгуроочуну баса кетиңиз.